чейин сакчыларынын даярдыгына кардын балбалактап жааганы тоскоол болгон жок. Себеби буга чейин кышкысын суук шарттары жок имаратта да кызмат кылып келишкен. Жаңыланган Байсары уулу Кыдыраки аскер бөлүгү бул күндөрү жаркыраган заманбап жайга айланды. Аскер бөлүктө бардык имараттар, анын ичинде административдик корпустар жана турак жайлар капиталдык реконструкциялоо иштеринен өткөн. Ушул жылдын жаз айында өлкө башчысы бул аскер бөлүктүн кейиштүү абалын көрүп, тез арада оңдоо иштерин тапшырып, өз көзөмөлүнө алган болчу. Облустук учебный центр болчу. Анан ошондон бери бир дагы ремонт болбостон, мына көргөнүңүздөрдү баягы муну алганда полдор 80% чейин чирип, уже жараксыз болуп калган. 1962 жылы түптөлгөн бул аскердик бөлүк бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй, имараттар эскирип, чатырларынан суу өтүп, көңүл чөктүргөн абалга келип калганын көрүп, чынын айтайын, абдан намыстанып кеттим эле. Дароо барып, үстүбүздөгү жылдын май айында аскер бөлүктүн инфра түзүмүн, штабы, окуу борбору, окуу корпусу, казармасы, көзөмөл өткөрүү жайы, унаа паркы жана башка бардык имараттарын 100% капиталдык оңдоп түзөөтөн өткөрүүгө буйрук бергенмин. Азыркы тапта чек ара аймактарындагы инфраструктуралык абалды жакшыртуу жана элге ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн бир катар иштер аткарылды. Маселен, Кытай менен бедел көзөмөл өткөрүү пункту жаңы курулуп, ишке берилди. Чек ара коопсуздугун чыңдоого артыкчылык берилип, ар тараптан колдоого алынып жатат. Жалпы кыргызстандыктар күбө болуп жаткандай, биз башынан бери чек ара коопсуздугун чыңдоого артыкчылык берип, ар тараптан колдоо менен чоң көңүл буруп келебиз. Мекенчегинде турган чек араларыбыздын социалдык абалын, турак жайын жакшыртуу жана башка курулуш иштерине жыл башында 1 миллиард 240 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнгөн. Ошентип, алыскы чек ара бөлүгүндө кызмат кылган жоокерлер заманбап жол тандабастары менен мекенчегин коргошот. Президент Садыр Жапаров 51 миллион сомдон ашуун каражатка алынган 30 даана жак автоунааларын чек арачыларга тапшырып, жаңыланган аскер бөлүгүн кыдырып чыкты. Материалдык техникалык базасы чыңдалып, аскер кызматкерлердин жашоо шарттары мыкты, алардын жуунуучу бөлмөлөрүнө чейин жакшы шарттар түзүлгөн. Бияна киргенде душ. Ал эми концерттик залдардын жаңылануусу, спорттук машыгуу залдары акыркы жабдуулар менен жабдылган. Мекенге кызмат кылган жоокерлердин ден соолугуна да мыкты кам көрүлүүсү абзел. Эми аскер бөлүктүн медициналык мекемеси да заманбап жабдуулар менен камсыз болот. Президент Садыр Жапаров чек арабыздын бекем корголушу үчүн мамлекет чек ара кызматын ар тараптан колдоону уланта берерин айтып, ардактуу коноктор китебине кол тамга калтырды.